Манас шаарындагы айык тоодо орнотулган Манас стеласын Шайырбек Ташиев толук түрдө өзүнүн жеке каражатынан орнотуп берген. Нурдуу шам чырактарды жана башка жасалгаларны Шайырбек Ташиев өзү чет мамлекеттен алдырып, шаарга, элге ушундай кооздукту түзүп берген. Спонсорлор тарабынан бюджеттен акча кетпесин деп, Манас шаары деп стеланы орнотуп атабыз бүгүнкү күндө. Мамлекеттин бюджетинен 1 сом да кеткен эмес. Мурда анын ордунда турган Жалал Абад стелласынын бийиктиги 6 метр болгон болсо, азыркы Манас стелласынын бийиктиги 8 метрди түзөт. Шайырбек Ташиев кыргыз мамлекети, кыргыз эли үчүн көптөгөн жумуштарды, соопчулук иштерди жарыясыз кылып жүрөт. Бирок Шайырбек Ташиев эл көрсүн деген түшүнүктөн алыс болгондуктан, анын мамлекет үчүн жасаган иштери коомчулукка жарыя кылып, пиар кылганды жактырбаганына байланыштуу. Ал жасаган эмгектеринде анын аты айтылбай келет. Бирок азыркы учурда атайын кимдир бирөөлөрдүн тапшырмасы менен Шайырбек Ташиевке карата негизсиз каралоолор жүргөндүгүнө байланыштуу, биз дагы Шайырбек Ташиевдин бул кадамга каршы экенине карабастан, анын жасаган иштерини факты түрүндө айтып чыгууну туура көрдүк. Ошондой эле, ошол кимдир бирөөнүн тапшырмасын аткарып жаткан блогерлерге айтарбыз: силер эч кандай фактысыз жок эле, негизсиз бирөөгө айып тагуудан алыс болгула. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: ким бир момунга анда жок нерсе менен жалаа жапса, Аллах аны тозоктогу ыплас жерге жайгаштырат. Ал айтканына далил келтирмейинче.